Мен Жуңгу Кинер деп коесуздар. Кытай Халық Республикасынын Шинжаң Уйгур автономия райондук радио теле корпорациясынын кыргыз тилиндеги радиосунда иштегенмин, бирок азыр пенсиядамын. Атым Насрулла Рустам уулу. Жуңгуда жашаган кыргыздар өзү 200 миңге жакын, эми 190 миң деп айтсак болот. Мен ошо Кытай кыргыз дарынын радиосу болот Үрүмчи деген шаарда. Күнүгө азыр 18,5 саат күнүгө уктуруу берет. Бизге ушундай радио теле ачып берген. Ошондо мен 30 жылдан ашык иштеп, былтыр ардактуу түрдө пенсияга чыктым, өзүм калоом боюнча. Бизде 30 жылдан ашканда пенсияга чыкса болот да. Мен өзүм кыскача ушундай. Эми Кытай кыргыздары жөнүндө өзүңүздөр да билсеңиздер керек, бизде Кытай автономиялуу укук берилген. Кызыл Суу кыргыз автономия облусу деп коет. Кашкарга жакын шаар. Алда бир облус кыргыз жашайт. Жалпы саны 150 миңге жакын. Кытай өкмөтүнүн ушу бизди колдоосунда 50 улут жашайбыз. Ошонун бирөө кыргыздар болот. Кыргыздарга да ушундай радио, теле, газет, анан журнал, китеп чыгарган басмаларды ачып берген. 1 класстан 11 класска чейин эне тилде, кыргыз тилинде окуп, университетте анан Кытай тили, башка тил боюнча өзүнүн тандаган кесиби боюнча окуйт. Эми жылына бизде ушу окуу боюнча азыр Кытай өкмөтү маани берип атат. Кыргыздар да буга аябай дилгирленип, өз балдарын окутуп, билим болбосо өнүгүү болбойт деген ушундай Кытайдагы кыргыздарда да ушундай мүмкүнчүлүктөр, ойлор болуп атат. Ошого бизде мына 1000ге жакын баланы Кызыл Суу кыргыз автономия облусунун борборунда чабандын балдарын алып келип бесплатный окутат, жатаккана, тамагы менен камдап. Ар жылы 200ге жакын баланы, 8 класстар бүткөн баланы ички Кытайга апарып, ушундай окутуп эме кылат. Бул жагынан эми биз турмушубуз башка жактан аябай камсызбыз. Мына мен тууганчылап келип бу сиздердин бу конгресске катыштым. Мен орусчаны жакшы билбейм, акцент туура болбосо керек. Конгресс десеңиздерби, бизде чоң чогулуш дейт. Бунда дагы дүйнөлүк кыргыздар, кыргызстандык кыргыздар, кытайлык кыргыздар абдан жакшы сунуштар болду. Эми мен биринчи катышкандыгым үчүн мен угуп отурдум. Мында кыргыздардын маданиятын, экономикасын, ушу бүт дүйнөдөгү кыргыздар чогулуп бири-бирине көмөк көрсөтүү. Мисалы үчүн Кыргызстанга көмөк көрсөтүү. Кыргызстандагы кыргыздар чет мамлекеттеги кыргыздарга көмөк көрсөтүү. Ушундай деп түшүндүм. Бул аябай жакшы чоң чогулуш болду. Эми ушундай чогулуштар дайыма ачыла берсе, анын ичинде конкрет органдар болсо, бай Асан Токтоголов деген киши айтты, аябай жакшы бир фонд курса, ошо фонд аркылуу силердин өкмөттүн уруксаты менен фонд аркылуу чет мамлекеттеги кыргыздар менен байланышып турса, мисалы үчүн Кытайдагы кыргыздар жана башка кыргыздар, анда жакшы болор эле. Анын ар жагында көптөгөн максаттар жана мисалы үчүн маданият эле эмес, экономика, улуттук салт, манас таануу, адабият таануу, бул жагында анан экономиканы кантип өнүктүрүү. Мисалы үчүн азыр Кытай менен экономика биздин Жуңгу менен Кыргызстандын эң жакшы. Мисалы үчүн Суар Шинжаң Уйгур автономия району деп коет бизде. Экинчи чоң соода шериги дейт Кыргызстанды. Казакстандан калса Кыргызстан. Бул фонд аркылуу экономиканы өнүктүрсө, бизнести өнүктүрсө, акча болсо, анан ичинде башка жумуштар жакшы иштелет да мында. Андан кийин радио теле боюнча да иштешти. Мына өзүңүздөр журналист экенсиздер. Теле боюнча иштесек да болот, фильм тартуу боюнча иштесек болот. Эми ушу фонддун негизинде биз ушу конгресстин негизинде ушундай көп иштерди жасасак, анан биздин кыргыздардын ушундай башын кошууга, экономикасын өнүктүрүүгө аябай мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм.